Президент Садыр Жапаров түз эфирде элге кайрылуусунда келишимди тарыхый бурулуш деп атап, азыркы учурда түзүлгөн шарттар эң мыкты болушу мүмкүн болуп саналарын белгиледи. Ошондой эле ал Кыргызстандын чет элдик инвестицияга ачык экенин билдирди. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Мен жалпыңарды бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Келишимде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Сентера менен Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун ортосундагы бардык талаш-тартыштарды так бөлүштүрүү жана чечүү каралган. Жетишилген келишим башка нерселер менен катар төмөнкү пункттарды камтыйт. Кыргыз Республикасы жана Кыргыз Алтын ачык акционердик коому Кумтөр кени үчүн толук жоопкерчиликти алат жана 2021 жылдын 15 майынан кийин кенден алынган кирешени өзүндө калтырат. Сентера Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо үчүн 50 миллион АКШ долларын төлөйт. Сентера Кыргыз Алтынга 11,1 миллион АКШ доллары өлчөмүндө кошумча акчалай төлөм жүргүзөт. Мындан тышкары рекультивациялоо фондуна 53 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү көзөмөл Кыргыз Республикасына кайтарылып берилет. Кыргыз Алтын менен Сентера акцияларын алмаштырса, Кыргыз Алтын Сентерадагы акцияларын кайтарып, КГКнын 100% акциясын алат. Келишим ошондой эле тараптардын өз ара талаптарын толугу менен жана биротоло алып салууну, жоопкерчиликти тааныбастан бардык юрисдикцияларда тараптардын катышуусундагы бардык соттук териштирүүнү токтотууну карайт. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Голд компания ишканасынын 100% акциясы Кыргыз Республикасына тиешелүү. Албетте бул жаңылык кыргызстандыктарды кубантпай койбой койгон жок. Карапайым калк муну бүгүнкү күндүн эң жогорку жетишкендиги деп белгилейт. Эл көптөн бери күтүп жүргөн мына элдин колуга өттү Кумтөрдүн байлыгы. Бул эми пенсионерге да түшүнүктүү. Кыргызстан экономикасы кыйла жакшы болот. Айлык акылар көтөрүлөт. Кыргызстан кыскасы түгөнүп, чачылып кеткенге келип калган мезгилде Садыр Жапаровдун келгени бийликке өтө жакшы болду да. Садыр Жапаровдун Кумтөрдү өткөзгөнү Кыргыз элине өтө жакшы деп ойлойм мен. Воен техникаларды алып атабыз. Анан медиктердин айлыктарын, соцтарма айлыктарын баарын көтөрүп атат. Ошол бардыгы Кумтөрдүн бизге өткөндүгүнүн тиешеси болсо керек деп ойлойм да. Бизге өткөзүп мына майдалар көтөрүлүп атат, бюджет көтөрүлүп атат. Кумтөр маселесini Кыргызстанга өткөрүш не деген? Жакшы ишти кылды. Ончомча адамдын колунан келбейт эди. Эми мындан буягы Кумтөр Кыргызстан үчүн иштейт. Бул жакшы нерсе. Даже суммасына паланча миллиард доллар деди, сом деди. Бул Кыргызстан үчүн шунча пайда көрсөтө берет. Дальше деди, башка нерселер айтпайын, шунусун айтайын, bunun tышкары дагы пайда түшүү жерлери бар деди. Ого ишенем. Как инженер катары ишенем. Келишим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана жогорку кеңеши тарабынан алдын ала жактырылган. Министрлер кабинети Сентера жана Кыргыз Алтын ачык акционердик коому келишимге кол коюлгандан кийин 90 күндөн кечиктирбестен жабылат деп күтүүдө. Мингүл Кочорова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.